Талас райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун шарттары жакшырды. Мекеменин суранычын Альянс Алтын компаниясы орундатып, 405 000 сомго жаңы эмеректери жана тиричилик техникаларын алып берген. Заманбап жайга айланган залда санитар дарыгерлер облус боюнча атайын окутууларды өткөрүүнү көздөшүүдө. Азыр өтө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Себеби бул жерге мына атайын биз 50 стул алдырдык. Баягы атайын экранды да коюп койдук. Ушул жерден окутууларды жүргүзөбүз. Ал биринчи кызматын аткарат. А эгер жанагындай инфекциялык оорулар чыгып калган учурда ар жактан душуна чейин коюп койдук. Кызматкерлер жуунуп, чечинип, кирип келишип, бул жерде 14 күнгө кроваттарды коюп беребиз да, обсервацияга ушул жерге. Ошол үчүн биз ашканасын уюштурдук. Ушул баардык шартты түзүп берди. Ошон үчүн биз ушул компанияга кызматкерлердин атынан, өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирип кетет элем. Жана ошондой эле ишиңиздерге ийгилик, жанда мындан ары да мамлекетке салымыңыздарды кошо берүүңүздөргө биз тилектешпиз. Санитардык көзөмөл борборуна колдоо көрсөткөнү үчүн Альянс Алтын компаниясына ыраазычылык кат тапшырылды. Белгилей кетсек, компания өткөн жылда бул мекеменин суранычын аткарып, 875 000 сомго кызматкерлердин иш бөлмөлөрүнө сапаттуу жаңы эмеректерди алып берген. Кайрылуунун негизинде санитардык эпидемиологиялык борбордун базасын чыңдоо максатында Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги тарабынан чечим кабыл алынып, ушул акыркы үлгүдөгү заманбап бардык жабдыктар алынып берилди. Альянс Алтын компаниясы биздин облусубузда мындан ары дагы Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте ар тараптуу кызматташууну улантабыз. Мында иштегендердин айтымында аталган мекемеге мурда жарытарлык көңүл бурулбай келген. 2020 жылдан бери гана мамлекеттен жакшы колдоо болууда. Быйыл ремонт жасалып, жылуулук системасы жаңыртылууда. Анын үстүнө кен иштеткен компаниядан жардам болуп жатканы кызматкерлерди кубандырды. Бизге жакшы көз караш менен Альянс Алтын Альянста бардык жагынан Минздравда жакшы жардамдарды берди. Кадимкидей өзгөрүү болду. Оргтехника менен снабжение болду. Лабораториялык оснащениялар да берилди. Баарыбыз кубанычтабыз, иштегенге чоң мүмкүнчүлүктөр ачылды. Альянс Алтын компаниясынын колдоосу алдында облустагы бир нече медициналык имараттар оңдоп түзөөдөн өтүп, буга окшогон заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Жер үйкенин иштеткен компания жергиликтүү бийлик менен кызматташып, аймактын мындан башка да толгон көйгөйлөрүн чечүүгө салым кошууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.